кыздарга болгон негизи эле жашоодо болгон зордук зомбулукка көп деле көңүл бурбачумун. Кыздар бирин бирин колдош керек. Коом тараптан кыздарга болгон стереотиптер көбүрөөк, алар муну жасабаш керек, аны кылбаш керек дейт да. Медиа кыздар академиясы. Баарыңарга салам. Менин атым Гүлсина. Мен Жалал Абад шаарынан келдим. Бул Медиа кыздар академиясына келгенден мурун көпчүлүк учурда мен ошол кыздарга болгон негизи эле жашоодо болгон зордук зомбулукка көп деле көңүл бурбачумун. Жана мага жасалган, эгерде билинбей жасалган зордук зомбулукту деле билбечүмүн да. Ошол эле учурда ошо харассменттин дагы кантип жасалаарын, аларга эмне үчүн ал нерселер жасалып атат, ошол эле учурда алар эмне үчүн аны билбей жатат жана өздөрүнүн укугун эмнеге коргой албай атат дегенди дагы мындай ойлонуп басып жүрөм да. Азыр деген негизи кыздар бирин бирин колдош керек, анткени коом тараптан кыздарга болгон стереотиптер көбүрөөк, алар муну жасабаш керек, аны кылбаш керек дейт да. Бирок ошол эле учурда кыз бирин бирин өзүбүздү өзүбүз колдобосок бизди башка эч ким колдобойт да. Ошондуктан биз өзүбүзгө өзүбүз поддержка берип, өзүбүздү мындай өнүктүрүп, бири бирибизге болгон колдоону көбүрөөк кылсак, анда биз көп жетишкендиктерге жетебиз. Билимди дагы жогорулатып, билгенибизди алар менен бөлүшүп, мисалы мен бирдемени биле турган болсом, подружкам менен барып сөзсүз бөлүшсөм, ал подружкам дагы ошол мен билген нерсени билип калат. Андан кийин ал дагы кандайдыр бир жакын адамына жардам көрсөткөнү дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү болот да.